Экс-депутат Батырбеков Кумтор иши боюнча күнөөлүү деп табылып айыпка жыгылды. Батырбеков 2021 жылдын июнь айында Кумтор долбоорун ишке ашыруудагы коррупциялык иштер боюнча кармалып, тергөө абагына камалган. Жогорку кеңештин экс-депутаты мурдагы биринчи вице-премьер Алмазбек Батырбеков жаза кодексинин 2-бөлүмүнүн 319 боюнча күнөөлүү деп табылды. Бул тууралуу 1-май райондук соту билдирди. Райсот саясатчыга 280 000 сом айып салган. Мындай чечим 24 декабрда чыккан. Каражат мамлекеттин эсебине которулат. Эске салсак, Батырбеков Бороновдун өкмөтү иштеп турганда биринчи вице-премьер болчу. 2021 жылдын июнь айында Кумтор долбоорун ишке ашыруудагы коррупциялык иштер боюнча кармалып, УКМКнын тергөө абагына киргизилген. Булак спутник чекитке ийже. Түштүк Кореядан Кыргызстанга келе жаткан автоунааларды Кытай тездетилген тартипке өткөрөт. Кытай өлкөнүн деңиз портторунда турган Кыргызстанга автоунааларды алып келаткан контейнерлерди артыкчылыктуу тартипте өткөрүү чечими кабыл алынды. Бул тууралуу 27 декабрда Кытайдын өкмөттүк делегациясынын өкүлдөрү Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев менен жолукканда билдиришти. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда, жолугушуу маалында Казакбаев 31 декабрга чейин Түштүк Кореядан автоунааларды алып келаткан контейнерлердин өтүүсүн тездетүү өтүнүчү менен кайрылган. Анын айтымында, Кыргызстанга келаткан жүк Синдао жана Линюнган портторунда турат. Ошол эле маалда министр контейнерлерде кандай үлгүдөгү жана канча автоунаа бар экенин айткан жок. Казакбаев жолугушууда мындан тышкары Торугарт жана Эркештам өткөрмө бекеттери аркылуу жүк ташууну кайрадан көбөйтүү маселесин көтөргөн. 2020 жылы коронавирус пандемиясына байланыштуу Кытайдан Кыргызстанга импорттун көлөмү 57,5%га төмөндөгөн. Чек арадан өткөн жүк унааларынын саны 10 эсеге азайган. Кыргызстан Кытайдан негизинен текстиль товарларын, электроника жана курулуш материалдарын сатып алат. Кытай өндүрүштөгү товарлар өлкө базарынан басымдуу бөлүгүн ээлегендиктен, товар алмашуунун азайышы Кыргызстандагы бааларга түздөн-түз таасир этүүдө. Декабрдын ортосунда Бажы кызматынын төрагасы Адилет Кубанычбеков Кыргыз-Кытай чек арасындагы Торугарт жана Эркештам өткөрмө бекеттери аркылуу күнүнө 125 чейин жүк унаалары өтүп жатканын билдирген. Булак Назар Ньюс чекитке ийже. Жаңы жылдан тарта мыйзамсыз жүргөн эмгек мигранттар Россиядан чыгарылат. Россиянын президенти тарабынан эмгек мигранттары үчүн кабыл алынган убактылуу чаралардын мөөнөтү 2021 жылдын 31 декабрында аяктайт. Жаңы жылдан баштап уруксаат кагазы жок жүргөндөр ийимге кайрылышы керек. Россиянын аймагында мыйзамсыз жүргөн эмгек мигранттары 1 январдан тарта өлкөдөн чыгарылып, аларга иш бергендер да айыпка жыгылышы мүмкүн. Бул тууралуу Россиянын ички иштер министрлигинин сайтында кабарланды. Анда айтылгандай, президент тарабынан эмгек мигранттары үчүн кабыл алынган убактылуу чаралардын мөөнөтү 2021 жылдын 31 декабрында аяктайт. 2020 жылдын мартынан бери 7 миллиондон ашык чет элдик уруксаат алган. Алардын 1,5 миллиону Россиянын аймагында жүрүү үчүн каттоодон өткөн. Ошондой эле иштөө үчүн уруксаат кагазы жок чет өлкөлүк жарандар 31 декабрга чейин ички иштер органдарына кайрылышы керектиги жазылган. Ал эми чет элдиктерди жумушка алган иш берүүчүлөр дагы укук коргоо органдарына 3 күндөн кечикпей маалымат берүүгө тийиш. Мыйзамсыз иштегендер үчүн айып пулдун суммасы 5000 рубльге чейин жогорулатылышы мүмкүн. Кийинки жылдан тарта аларга карата Россиядан чыгаруу жана кайра кирүүгө тыюу салуу чаралары көрүлөрү айтылды. Чет өлкөлүк жарандарды мыйзамсыз жумушка алган иш берүүчүлөргө 800 000 рубльге чейин айып пул салынышы мүмкүн деп жазылат маалыматта. Буга чейин Россиянын ички иштер министрлиги 29 декабрдан тарта эмгек мигранттарына чип орнотулган карта түрүндө патент берилерин айткан эле. Чипте жарандын электрондук сүрөтү жана манжа изи болот. Булак спутник чекитке ийже. Исхак Масалиев өлкө башчы кой союп мейманкана бузгандан башка эч нерсе кылбаса ага кол чаап деле кереги жок. Президент Садыр Жапаров 25 декабрь күнү министрлер кабинетинин ачык форматтагы жыйынында 1 жылдык иши тууралуу отчет берди. Бул тууралуу Бүтүн Кыргызстан партиясынан талапкер болуп, жогорку кеңешке өткөн Исхак Масалиев өз оюн билдирди. Мамлекет башчы 1 жылдык иши тууралуу отчет бергенде мен түшүнбөй калдым. Бул президенттин отчетубу же Акылбек Жапаровдунбу? Министрлер кабинетинин төрагасы бюджетке кошумча 9 миллиард сом түштү деп мактанды.
ооба алардын ниеттери жакшы, бирок ийгиликтери тууралуу айтууга азырынча болбойт. Мыйзамсыздык дагы уланып жатат. Мындай мисалдардын бири Ысык көл мейманканасынын бузулуп жатышы. Бул сымал имаратты талкуулоого болбойт. Кимдир бирөө бул иштерди өз максаты үчүн колдонуп жаткандай туюлууда. Албетте, ким менен иштөө керектигин президент өзү билет. Өкүндүргөнү анын Акылбек Жапаровго ишенгени болуп жатат. Менде келечекке карай оптимисттик көз караштагы прогноздор жок. Алардын кимиси ким экенин түшүнө албай турам. Президенттин отчетун катарлаш түрдө министрлер кабинетинин жетекчиси өтүп жатканын биринчи көрүшүм. Мындай көрүнүш эч качан болгон эмес. Алгач Садыр Жапаров жалгыз өзү эле сүйлөй турганы белгиленген. Демек, президенттен кийин өзүнүн эле администрациясынан болгон Акылбек Жапаровдун сүйлөгөнү мен үчүн конференциянын маанисин жоготту. Өлкө башчынын жетишкендиктеринин бардыгын төрага өзүнө алгысы келип жаткандай сезилет. Бул этикага туура келбеген көрүнүш, анткени алар бир команда эмеспи. Жыйындын башкы мааниси алдыда бардыгы жакшы болот деген үмүткө байланыштуу жүрдү. Мен айтып жаткан прогноздордун бардыгы туура эмес чыгып калса экен. Бирок өлкө башчы кой союп мейманкананы талкалагандан башка эч нерсе кыла албаса, анда ага алакан менен кол чаап деле кереги жок. Булак чекитке ийже. БШК 6 партияга мандат берүүнү чечти. Соттун чечиминин негизинде Жанар Акаев менен Седербек Саккараев да депутат болду. Борбордук шайлоо комиссиясы 6 партиянын талапкерлерин депутат катары каттады. Бирдиктүү шайлоо округу боюнча 6 партияга мандат берилет. Ата журт Кыргызстан 15 мандат, Ишеним 12 мандат, Ынтымак 9 мандат, Альянс 7 мандат, Бүтүн Кыргызстан 6 мандат, Ыйман Нуру 5 мандат. БШКнын шайлоо процессин уюштуруу башкармалыгынын жетекчиси Төлөгөн Айдаров Альянс партиясынан Токтобөбө Оргалчаны шайланган депутат деп таануу токтомун жокко чыгарып, Жанар Акаевди жогорку кеңештин депутаты кылып каттуу сунушун киргизди. Буга Акаевдин пайдасына чечилген жогорку соттун токтому негиз болгон. Чечимди БШКнын бардык мүчөлөрү колдоп, белгиленген үлгүдөгү ырастамалар жана төш белгилерин берүүгө макулдук берди. Ошондой эле Чүй Кемин шайлоо округунан шайланган Медербек Саккараевга да соттун чечиминин негизинде мандат берилмей болду. Ал арада жогорку кеңештин маалымат кызматы жаңы шайланган депутаттар 29 декабрда ант бере турганын билдирди. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28 ноябрда өткөн. Жыйынтыкка ылайык парламентке 90 адамдын ордуна 88 киши депутат болуп келет. Себеби бир мандаттуу 2 шайлоо округунда баарына каршы деген графа көп добушалган. Бул аймакта кайрадан шайлоо өткөрүлөт. Партиялык тизме менен 54 бир мандаттуу округтан 36 депутат шайланат. Булак Спутник чекитке ийже. Зеленский Рамзан Кадыровдон коркуп унчукпай калдыбы? Орусиянын жогорку раданын депутаты Алексей Гончаренко Украинанын президенти Владимир Зеленский Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыровдун сөзүнө андан коркуп жооп берген жок деп эсептейт. Бул тууралуу украиналык саясатчы өзүнүн YouTube каналында билдирди. Белгилей кетсек, буга чейин Кадыров эгер Зеленский Москвага каршы саясатын токтотпосо, анда Украина Орусияга кошулушу керек деп айткан. Украина унчукпай турат, биздин өлкөдө Зеленский азыр баарына тыюу салды. Ал өкмөт башчы, тышкы иштер министри эл аралык саясатты сүйлөйт. Эмнегедир алардын убактысы жок. Кадыровго жооп берүү үчүн балким Зеленскийде дагы деле ошол коркуу бардыр. Бир жолу ошол жерден кечирим сураган. 2018 жылы Зеленский Дмитрий Гордонго интервью берип, Кадыров менен болгон жаңжал тууралуу айтып, андан кийин болочок президент кечирим суроого аргасыз болгон. Зеленский тактагандай тамашалуу көрсөтүүлөрдүн биринде алар Чеченстандын ыйлаган башынын кадрларын көргөзүшкөн. Кудул ошондон кийин анын бул маселе боюнча пикири суралганын баса белгиледи. Ага Зеленский анын айтымында, эгер биз жок дегенде мусулман дүйнөсүнөн кимдир бирөөнү таарынтып алган болсок, мен кечирим сурагым келет деп жооп берген. Булак Назар Ньюс чекитке ийже. Бир жолу да сурак бере элекмин. Бактыбек Калмаматов абактан кайрылды. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Бактыбек Калмаматов УКМКнын тергөө абагынан кат жазды. Бул тууралуу Калмаматовдун тарапташтары билдирди. Маалыматка ылайык, Бактыбек Калмаматов камалгандан бери бир да жолу сурак бере элек. Ал ага карата каралуу болуп жатканын жазган. Мындан сырткары Бактыбек Калмаматов, Исмаил Исаков, Ахматбек Келдибеков, Жылдыз Жолдошова сыяктуу саясатчыларга каршы көрсөтмө берди деген маалыматты төгүндөгөн. Ошондой эле Калмаматов аны колдогон тарапташтарына ыраазычылык билдирген. Булак медиа центр чекиткейже.